Да эмес, бул киши жөнөкөй үй турмушуна деле жараксыз киши болчу, чынын айтканда. Ушунча сурап калдыңыз. Бул киши ушу илимдин эле кишиси болчу да. Бир мезгилдерде ушул жерге газон эгеличи деп үйүнө мынча жерине газон эгеличи деп элдер газон эгип атат, мен да газон эгем. Кызыгып анан мен бир агамды чакырып келип ошол жерге газон эгип бердик. Эми канча десем, эни бир 60 сантиметр узун, 3 метр жер. Ушуну деле сугарып өстүрө алчу эмес байкуш. Кызыга берет эле, бирок гүлдөрдү деле алып кызыга берет эле, ошону кыла берет эле. Бир күнү барсам, чоң жанагындай машина сатып алып тур, газон ора турган. Айыр газон ора турганга жөн эле мындай кайчылар сатып алып, ошону бир метрдей жерин араң тазалап тур, калган баары калып кетиптир. Кой, да кайра китептерин алып коет эле. Айнан Кудайым, ушундан ажыратпай эле койчу мени. Мага ушул эле болот, ушул эле жетет экен. Кой, диниңден айланайын, диниңден айланайын деп китептерин мындай кубанып коет эле. Кой, силер эле кыла берлечи ушу бизнесиңерди. Ишиңерди деле кылбайм, башканы деле кылбайм. Ал киши бизнеске деле ыңгайсыз болчу, турмушка деле ыңгайсыз болчу, бирок аябай кызыга берет эле. Бак кылам, муну кылам дей берет эле. Кызыгуусу ушундай эме болчу да. Эчки багам деп эчки баккан, тай багам деп тай бакты. 3-4 күндөн кийин анан тайданы башка жака алып кетишкенге мажбур болот эле. Багалчу эмес да, ыңгайсыз алып келет эле. Себеби убактысы эле жетпейт бул жагы.